Assalamu alaikum, урматтуу мекендештерим. Эгерде билимди өрүңтүрсөк, билим башка тармакты кошо өнүктүрөт. Анткени экономикаңда, социалдык тармакта, медицина, булардын бардыгы экология, илим, билимге гана байланышкан. Мен бул тема боюнча кече сүйлөйүн деген, бирок тактап алып сүйлөйүн дедим, анткени мен илим, билим тармагындагы адис эмесмин. 2-3 күн мурда Чалдабар мектебинин проблемасын угуп отуруп, министрдин орун басарынын оозунан бир сөздү угуп калдым. Биз жакында гимназияларды жок кылабыз деген. Гимназияларды жок кылып, катардагы мектептердин катарына кошуп коебуз деп. Ушул боюнча гимназия тармагындагы чоң тажрыйбасы бар белгилүү мугалим Гапыр Мадаминов менен байланыштым. Десем, ал кишинин пикири дагы каршы экен буга. Биз Агай деген сериалды көрдүк. Ошол жерде бир эксперименталдык гимназия уюштурам деп чача карыптыр. Өмүрү түгөнүптүр. Мындайча айтканда. Азыр дары ичип жашайт. Мен көрдүм, ден соолугун бузган. Тек Кыргыздын кыйырында, Лелектин бир четинде 3-чү эксперименталдык гимназия уюштурам деп жүрүп өмүрүн берген да бул киши. Бирок ошол гимназиядан азыр болгону бир 200-ге жетпеген окуучу чыгат. Канча бала медакадемияда акысыз окуп атат. Канча бала Томскийде, Омскийде, Германияда, Японияда окуп атат ошол жерден бүтүп барып туруп. Манас университетинде канча? Жыл сайын канча алтын сертификат алат. Орус тилден келип, Бишкектилер жеңип кетет экен ошол жактан олимпиададан келип. Айтайын дегеним, эмне үчүн гимназияларды жок кылып атат деген суроого мен билем, оптимизация дешет. Анткени мен уктум, гимназиянын мугалимдерине бир аз көбүрөөк айлык төлөнөт экен. Айланайын, оптимизация, реформа деген акчаны экономдоого багытталбайт, илим билимдин деңгээлин көтөргөнгө багытталыш керек. Штучный изделие деп коет. Өзүңүздөр илим адамсыздар, илим билим министринде иштегендер. Генерализация деген, generalization деген болбойт, бардыгына бирдей мамиле кылбаш керек. Түшүнөм, гимназия деген атты жамынып алып, бирок эчтеке кылбаган, коко тикенектеди иш кылбагандар толтура. Анда бирден мамиле кылгыла, ошолорду жапкыла, дүңүнөн жаап эмне кыласыңар? Бул айылдагы бир альтернатива болчу. Балдарым тереңирээк илим билим алсын дегендер жок дегенде гимназияга барып берет болчу. Райондун центрине же бир 10 километр аракка болсо дагы ошолорго берет эле. Эми буларды жаап койсоңор, бир эле альтернатива калат, жеке менчик мектептер. А жеке менчик мектеп деген бул бир эле сөз, бизнес деген эле сөз. Азыр эң кирешелүү бизнестердин бири ушул жеке менчик мектептер болуп калды. Барсаң тил курсу, ментальный арифметика, шахмат, мындай караганда балекет да жок. Жөн гана акчаларын алып атат. Эми бекер акча бекер кетет дегенде сайдыкы сайга, көлдүккө көл болуп. Ошон үчүн мен суранат элем, ушул чечимди бир карап көрсүнчү. Бул оптимизация болбойт, бул оптомизация болуп калат. Оптом жаба турган эле бир өзүнчө саясат болуп калат. Ушуну мен суранат элем билим берүү министрине. Мен эми түшүнөм, билим берүү министринин өзүндө эле чечими болбошу мүмкүн, бирок акчаны экономду ойлоп атып, бир жолу сайга түшүп кетпейли да. Азыр жаап койсо гимназияларды, бул да реформа. 2-3 жылдан кийин бир министр келип туруп, жабылган гимназияларды ачып койсо, бул да реформа. Бая чычкан дөңгөлөктүн үстүндө чуркагандай болуп бир жерде тура беребизби? Ошон үчүн мен суранат элем, ушул жакты бир карап көрүңүздөр, бизге илим билим аба менен суудай керек. Биртке тыйынды сактайбыз деп атып, жаштарыбызды илим билим алым күчүлүгүнөн ажыратып албайлы. Бул биринчиси. Экинчи, мен туризм боюнча айтайын дедим. Жакында бизди министрлик комитетинин төрагасы келип айтты, 10 миллиондон ашык турист күтүп атабыз деп. Эми келсе келсин, бут келсе кут келет. Бирок ошолорду тосконго даярбызбы? Кыргызстандагы туризмде 2 чоң проблема, бири маркетинг, бири инфраструктура. Мына Кыргыз ата Өзбекстандан миллиондогон туристтер келип атат, бирок жолун карап койбойсуңарбы? Кара Шоронун жолун карап койгула, Арслан Бабтын жолун карап койгула. Ал жакка барып келгичекти кайра эс алганың чыгып кетет. Өпкөңдөн бери титирип отуруп. Эми бул чоң маселелер, бар чечиле турган маселелер. Мен ойлондурган такыр башка. Биз туристтерге мамиле кылганда да билбей атпайбызбы? Өзбектерде мехмон деп аябай жакшы мамиле кылышат экен. Тажикстанда президенттин указы чыккан. Эгерде туристке жаман мамиле кылсаң, өзүңдөн көр деп. Ошон үчүн ал жакта жаман мамиле кылбайт. Анткени бул акча алып келет, өлкөнүн аброю, имидж алып келет дегенде бир сөз. Бизде жок дегенде жылмайганды билбейбиз. Мына караңыздар, азыр коттедждерге барсаңыздар Ысык көлдө, Дубай менен Анталиянын баасын коюп койду, бирок сервис ошондойбу, көрсөткөн кызмат ошондойбу? Тигил жака барсаңыздар, күн сайын шейшепти алмаштырат, сүлгүн алмаштырат, Европадабы, чыгыштабы, батыштабы, Америкадабы. Кой, кирбе деп жазып кетмей сайын эшигиңе кирип тазалап турат. Тиш жууган щоткаңдан бери алмаштырып коет. А бул жакта олчойгон акчаны алганда бир келет, анан кийин кайра кетип атканыңда бир келет, чачылган, ачылган, ушундай да кызмат көрсөтчү беле. Анан оройлугубуз бар экен, Таиландка барып келдим, Таиландты жылмай калгандардын өлкөсү деп коет экен. Жок дегенде адамга жылмай, бул жылмай садага деп коет го. Туристтерге 5 жылдыз отелден мурда дагы жакшы мамиле керек. Адамдын жүрөгүн алсаң, анан ал келе берет. Көңүлүн алсаң, ал келе берет. Ушул маселени айткым келди. Жакында эле өзбекстандык бир тиктокер ve блогер ve өзүнүн видеосун жарыялады Кыргызстан жөнүндө.
Тонировка деп коет, күңүрттөлгөн машина. Ошону мен өтүп келген экен, биздин гайлер кармап алып туруп 20 000 сом штраф салыптыр. Биз ага уруксат бергенбиз. Анда келген туристтерге карата бир саясат болсун. Кыргызстанда уруксат бар деп келген. Эмне Кыргызстандан алган эмес алар уруксатты, Өзбекстандан алган. Аны бизгилер тааныбайт экен. Ошон үчүн бир эреже киргизбейсиңер. Чегарадан өтүп баратканда бир төлөмдү төлөсүн. Болбосо биз дагы тааныйлы алардын уруксатын. Ошентип байкуш балдар Кыргызстан жөнүндө ушундай бир өкүнүү менен өздөрүнүн видео материал даярдаптыр да. Өзбекстанда бир да гай токтотпойт. Чегарадан чыгып келаткан мезгилде гана видеого түшүп калыпсыз, бул биздин колдон келбейт, видеодо бар нерсе экен деп туруп штрафын төлөтүп алат. Башка кандай бир мамиле болбойт. Ушуга да үйрөнсөк жакшы болот эле. Экинчиден, кымбат туристтер бар, арзан туристтер бар. Негизинен биздики арзан туристтер болуп атат. Азыр кошто өлкөдө миллиондогон адамдар келип атат деп атабыз. Алар өзүнүн өлкөсүнөн бензинди куят, өзүнүн өлкөсүнөн тамак ашты алат, самсасына чейин даярдайт дагы. Жөн гана Кыргыздын бир тоосуна барып, ашып барса бир 200 сомду кымыз алышы мүмкүн, анан кайра кетип атат. Келип атат, жаратылышта эс алып атат, бирок алардын акчага албай атат. Биз башынан кедей туристтерди чакыра турган өлкө болдук. Швейцарияга байлар болот, Турцияга байлар барат. Өзбекстан керек болсо Magic City'ни уюштуруп койду, ал жакка орто класс барып атат. 500 000 кыргызстандык барып акчасын таштап келип атат. А бизде эртең менен чегарасынан чыгат, тоого кирип кетти, кечинде тоодон чыгып кетти, тамак ашы өзүндө, акчасы өзүндө, кайра кетип калып атат. Ошон үчүн мен айтат элем, бир байыраак туристтерди кантип тартабыз. Чет өлкөдөн келгендерди эле карагыла, бир чатырды алат, ашып барса бир гриль алат Кыргызстандан, өзүнүн сухой паёгу менен тоонун арасында барып чатырдарда жашап туруп 3 күндөн кайра кетип калып атат, бир тыйын калтырбай кетип атат. Билбейм, мен жаратылышка бир экологиялык алым дегенди уюштурсакпы, келгендер акчасын таштап кетсин да. Болбосо, карагыла туристтердин саны өсүп атат, бирок ВВП дагы ордуча койгон жок, ошол эле бойдон. Бирок мына альпинизм аябай кымбат экен, жакында Илим деген биздин блогер досубуз Эверестке чыкканда улам көрсөтүп атты, 65 000 100 000 доллар кетет экен. Ошол черкүт өлкөдөн келген, мына Ленин пигине чыгам, Победа пигине чыгам, Хан-Тенгерге чыгам деп келгендер атайын уруксат алыш керек экен. Анткени бул чегара аймагында жайгашкан экен. ГРСтен уруксат алат экен, ГКМБдан уруксат алат экен. Өзү регламент боюнча 3 күндө бериш керек экен. Биздики 10 күнгөчө созулуп кетет экен. Булар макул болбой атат, бул жак текшерилип атат деп. Ошол жерде күтүп отуруп, кайра кетип, өздөрүнүн буйрутмасын, тапшырыгын жокко чыгарып кетип атыптыр. Биз клиенттер жоготуп атпайбызбы? Баягында жаратылышка кирип кетип, чатырда жашап кеткен 100 туристке караганда ошондой бир альпинисттин кирешеси жакшыраак. Ушул жагында бир ойлонбойлубу? Ошон үчүн мен суранат элем. Анан дагы бир нерсе, экиштен бир айта кетейин. Туризм саясаты мен ойлодум элем мурда, туризм департаменти кылат деп. Мен өзүм министр болгондон кийин түшүндүм. 11 адам кагаз менен отурат, алар туризм менен алек боло албайт. Кагазга ушундай көмүлгөн, кат жазышып, корреспонденция менен отурат. А жер-жерине барып туристтердин маселесин чечкенге алардын убактысы жетпейт, алардын ресурсу да жетпейт. Айлыгы аз болгон 11 адам. Азыр Кыргызстанда туризм саясатын туризм департаменти кылган жок. Айыл өкмөттөр кылып атат. Бирөө жарым барса айыл өкмөттөн жер сурайт, ошол жерге тапчанын коет, ошол жерге чатырын тигет, ошол жерге боз үйүн тигет, ошолорду чечип атат. Туризм департаменти жөлүп отурат. Кошумча дагы туризм дөнүктүрүү фондун кылып койдук, алар респоинттерди куруп атат, бирок экөө абысым болуп калды. Бири менен бири атаандашып, бири жактырбай, ошон үчүн бир эле башчыдан сурабайлыбы? Балким туризм боюнча өнүктүрүү фонду туризм департаментине баш ийдирип берели. А департамент бизде мындай болгон менен чет өлкөдө бир бөлүм деген эле сөз. Ошон үчүн статусун көтөрүп бир мамлекеттик агенттик кылсак жакшы болот беле. Анткени булар да сүйлөшүүлөр жүргүзгөндө мамлекеттик агенттиктин төрагасы келиптир деп чет өлкөлүк партиялар жакшыраак мамиле кылат эле. Ушул жагында карап көрсөңүздөр. Бул өтө маанилүү нерсе болуп атат да. Эми мына 1 жыл өтүп кетти. Кезектеги сессияны биз бүтүрүп атабыз. Алтын башыбыз аман болсун. Айта келсең 1 жыл, бирок эстей келсең бир көз үрмөм. Жалган дүйнө ушундай бат эле өтүп кетет экен. Эң башкысы жакшы энергия топтоп келип, жакшылап элибизге кызмат кылып берели. Мен тилегим ошол. Анан мурда арабыз суюлбасын деген сөз, арабыздан адамдар көз өтүп кетпесин деп айтат элек. Биз андай эмес. Жөн деле арабыз суюлбасынчы. Быйыл 10дон ашык адам кетип арабыз суюлуп кетти. Арабыз суюлбасын, бир команда болуп жакшы иштеп берели. Кудай колдосун, коргосун, эки дүйнө даражабыз бийик болсун. Чоң рахмат барыңыздарга.